Биз окуган окуу жай илгери түрмө болгон экен. Айтылган тарыхый маалыматтар боюнча ушул жерде дагы бир мезгилдерде ошол массалык репрессияларга кабылган инсандардын сөөгү ушул жерде жатат деп маалымдалат. Бирок азыркыга чейин бунун ата бабалары ким болгон, эмне үчүн эл душманы болуп атылып кетти дегенге жооп издеп жүргөндөр туугандары аябай көп. Ушу эски Покровкада ушул лицейдин ордунда, мурдагы училищенин ордунда ушул эски түрмө болгон деген маалыматтар бар. Алай району боюнча 235 адам, Араван району боюнча 232 адам, Каракулжа району боюнча 120 адам, Чоңла району боюнча 108 адам репрессия кабылган. Ошо адамдардын баардыгынын фамилиясы, аты жөнү ушул китепте бар. Турбанын астындагы 1 метр, почти 3 метр казырыкты, ошонун астынан жанагы эме чыкты да. Алар ушул эменин үстүнө мүмкүн ушуну ориентир кылып туруп калса дагы ушундай бир нерсе чыгабы деген ойда. Киши юкос айылды. Ал эми бул жака карасак, мына уже Кызылактар айылда. Мен 81-84 жылы ушул жерде окуганымда, ошо жердеги талда айтышат эле, ошол жерде Кекшарда жай бар деп. Буйруктардын өздөрү деле немеде турат, саргайган кагаздар бар, эмелер бар. Деп атам ошону. Жок, кокус эми айланасында Жок, кеткен эмеспи дегенбиз да. Мына ошол кирпичтин топурактары да. Мен азыр Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагындагы Кекилик Учар бейити мемориалдык комплексинде турам. Бул жерди жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев келип ачып кеткен эле. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасынын жалпы жамааты атайын ушул жерди зыярат кылуу максатында Ош шаарынан келишти. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yevmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Şu tilavet Kur'an'dan bolgun sowaplar. Ушул жерде дүйнөдөн өткөн момун мусулман чоң ата чоңго ата бабаларыбыздын рухуна багышталсын. Жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактар топ болсун. Жараткан Аллахым бул дүйнөдө бир берекеттирген ата күнөөлөр болсо кечирип чыныгы дүйнөдө беш бакчаларынан алып. Аллах. Жылдын башындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделиши ошол күндөрдө биздин президентибиз жакшы указдарды чыгарып, биринчиден мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ушундай Кекилик Учар деген жерге репрессияланган адамдарга эскерүү максатында ушул эскерүү бейити мемориалдык комплекс ачылган. Бул 100 жылдыкка карата чоң белекти эсептесек болот. Анткени биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн негизделишинде ушул 20-53 жылга чейинки учурда Кыргызстандан ошол сталинизм саясатынын негизинде ошонун кара туманы аралап эң алдыңкы биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө жетишүүгө аракет кылган инсандарыбыз репрессияланып кеткен. Ар түрдүү тарыхый маалыматтар боюнча мурда 1937 жыл деген эмгектерде, тарыхый булактарда 40 миңден ашык адам репрессияланган десе, азыр жакынкы СМНын маалыматы боюнча, ошол жердеги архивден чыккан маалыматтар боюнча, Кыргызстан боюнча ошол 20-53 жылдарда 20 миңден ашык адам репрессияланган. Булар кимдер болгон? Булар биринчиден биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө жетишүүгө аракет кылган, ошол мезгилдеги мамлекет деген, мекен деген түшүнүгү бар бир аз билимдүү, ошол учурдагы билимдүү адамдар болгон. Анан баардыгы эле баягы карапайым кедей кембагалдын үй бүлөсүнөн чыккан дегенге туура эмес. Себеби Совет мамлекетинин негизги саясаты кедей кембагалдарды колдоо болгон үчүн ошол мезгилде жанагы бүт эле ошол мезгилде колунда барлар гана окталган да балдар. Мына ошондо колунда барлардын балдары бүт окуп, билим алып, ар түрдүү шаарлардан, мисалы Уфадан, Казандан, ар түрдүү жерлерден окуп келген. Мына ошолор
келип мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө өзүнүн салымын кошкон инсандар болгон. Биз жакында эле мына ушул Ош областындагы саясий репрессиянын курмандыктары деген 20-53 жылдардагы репрессияга кеткен адамдардын жана Болот Абдрахмановдун СМД иштеген Болот Абдрахмановдун кетебинен биз Ош областындагыларын бөлүп алганбыз. Мына ушул жерде 3800гө жакын адамдын фамилиялары такталган. Бул жалаң СМнын маалыматы боюнча да, архиви боюнча. Ал эми тарыхчылардын бүгүнкү күндө ошол СНБнын УКМКнын архивине биздин мындай доступ жок. Ошондуктан бул ошо Болот Абдрахмановдун бир нече 10 жыл 15 жыл изилдеген маалыматтын негизинде топтолгон. Мына ушул Кекилик учар деген бейтте дагы ушул китепте такталган адамдардын сөөктөрү жатат. Бирок азырга чейин мунун ата бабалары ким болгон, эмне үчүн эл душманы болуп атылып кетти дегенге жооп издеп жүргөндөр туугандары аябай көп. Бүгүнкү күндө бизге кайрылып атышат. Биз Бишкекке дагы бар, Ата бейит тарыхый мемориалдык комплексине дагы барып, ошол жердеги маалыматтарды дагы өзүбүздүн кафедрабызга алып келдик. Өзүбүздүн кафедрабызда архивдик ошол репрессияга арналган адамдар үчүн архивдик бурч фонд уюштуруп атабыз. Дагы жандандырабыз. Андан сырткары биздин тарыхчылар тарабынан мындай колго алынып аткан бүткүл ушул түштүк тарыхчылардын коомун уюштуруп, ошол репрессияга кеткен, деги эле жазыксыз кеткен адамдарды иликтөө боюнча, согуш учурунда белгисиз болуп кеткен адамдарды иликтөө боюнча өзүнчө мындай коом уюштурган атабыз. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына карата быйылкы жылы Кыргыз Республикасында аябагандай эле көп иш-чаралар ишке ашырылды. Мына ошондой иш-чаралардын бири мына бүгүнкү биз келип турган мына жалпы Кыргызстан боюнча 20-50 жылдардагы массалык репрессияларда дайынсыз болуп кеткен биздин ата бабаларга арналган эстелик комплекстер бир эле чоң таштагы Ата бейит болуп эсептелген болсо, бүгүнкү күндө түштүк Кыргызстанда Ош областынын Өзгөн районунун Куршап айылындагы мына ошол биздин массалык репрессияларда курман болгон ата бабаларыбыздын арбагына арналган күмбөз комплексте турабыз. Айтылган тарыхый маалыматтар боюнча ушул жерде дагы бир мезгилдерде ошол массалык репрессияларга кабылган инсандардын сөөгү ушул жерде жатат деп маалымдалат. Негизинен жалпы эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылганда, ошол мамлекеттүүлүктү негиздеп анын түптөлүшүнө, анын өнүгүшүнө чоң салымын кошкон тарыхый инсандар жөнүндө айтпай кетүүгө туура келбейт. Мен ошондой тарыхый инсандардын бири ушул белгилүү даткалардын урпактарынан болгон Курманжан датка, Алымбек датканын урпактарынын бири болгон бул Зулфибаев Дали мырза жөнүндө айтып берейин деп атам. Зулфибаев Дали мырза жөнүндө чындыгында кече эгемендүүлүккө чейин ушул массалык репрессиялардын ачылышы болгонго чейин эч кандай окуу китептеринде, массалык маалымат каражаттарында маалыматтар айтылган эмес. Ошол эгемендүүлүктөн кийин гана Зулфибаев Дали мырза жөнүндө архивдик маалыматтарда берилген. Айтылгандар боюнча 1896 жылы Ош уездинин Төлөйкөн айылында айыл башчысынын үй бүлөсүндө төрөлгөн деп айтылат архивдик маалыматтарда. Анан ошол жетишкен үй бүлөдө төрөлгөндүктөн бул киши ушул жергиликтүү мектептерден билим алып, кат сабатын жоюп, 1915 жылы орус түзем мектебинен билим алып, орус тилин аябай жакшы өздөштүрүп, кат сабаты жоюлуп, жазганды, окуганды, сүйлөгөндү, шаар сүйлөп, орус тилинде өтө жакшы билгендиктен 1917 жылга чейин Зулфибаев Дали мырза Ош уездинин аткаруу комитетинин башкармалыгында котормочулук кызматынан баштаган өзүнүн эмгек ишмердүүлүгүн. Андан кийин 1917 жылдан 20 жылга чейин ушул эле башкармалыкта аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары. Андан кийин 21-22 жылдары ушул эле башкармалыкта катчылыкты. Андан 1924 жылы Ош уездинин прокурорунун жардамчысы болуп кызмат өтөп келген деп айтылат. Андан кийин 1927-28 жылдары Кыргызстанда алгачкылардан болуп жер комитетинин эл комиссары болуп ушул киши кызмат өтөгөн.
Анан эми бул киши жөнүндө дагы айта бере турган болсок аябагандай көп тарыхый маалыматтар эми изилденип атат. Негизи кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделишине, түптөлүшүнө, анын өнүгүшүнө чоң салым кошкон белгилүү коомдук мамлекеттик ишмерлердин бири деп айтсак болот. Андан сырткары дагы бул жерде айтып кое турган нерсе, ошол Кыргызстанда биринчи жолу Совет өкмөтү орногондон кийин революциялык комитет куралган мезгилде ошол 21-22 жылдары Ош уездинде революциялык комитетти ушул киши жетектеп турган деп дагы маалыматтар бар. Андан кийин 1937 жылы Бишкекте Айдарбековдун революциялык комитеттин төрагасы Айдарбековдун орун басары болуп турган мезгилде бул киши камакка алынып, андан кийин 1938 жылы атууга кеткен деп айтылат. Жалпысынан айтканда ушул 1937, 38, 39 жылдардагы массалык репрессияларда жалпы Кыргызстан боюнча где-то 40 миңге жакын адамдар репрессияга тартылган деген маалыматтар айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө бул тизме, бул маалыматтар дагы такталып, аныкталып атат. Мына ошондой такталып, аныкталган тизмелердин негизинде мына бүгүнкү күндө ушул мына түштүк регионда, ушул Өзгөн аймагында биринчи жолу ушул ата бабаларыбыздын арбагына арналган тарыхый эскерүү комплекси ачылып атат. Өзү ЮКОСто 1981-84 жылы профессионалдык техникалык окуу жайда окугам. Биз окуган окуу жай илгери түрмө болгон экен. Ошо түрмөнүн калдыктары ошо профтехучилищанын немеси болгон, автопаркында ошо калдыктар болгон экен. Ошол жерде иштеген эски мугалимдер. Мугалимдер айтып калышчу эле, ошол жерге түрмө болгон, ошол комнаталар илгери камера болгон деп айтып калышчу эле. Ал эми ушу жергиликтүү менин группалаштарым ЮКОСто жашаган, андан кийин мына Кызыл Октябрь айылында жашагандар барып келип окушкандар. Кечке маал ошол жерден жерде жай бар, ошол жерде көрүстөн бар деп айтып калышат эле. Бирок кечке маал ошол жерден өтүштөн коркобуз, чочулайбыз деп ушундай сөз кылып калышат эле. Бирок мындай кеңири маалымат жок эле. Просто өткөн кеткен адамдар ошол жерде илгери көрүстөн болгон экен деген сөз айтып калышчу эле. Анан былтыры мурдагы жылы биздин коомдун кафедрасынын мугалимдери менен биз ата бейит мемориал комплекске барып, ошонун жетекчиси Болот Жумашевич Абдрахман менен таанышып сүйлөшүп, ал киши 21-жылы репрессия болгондор жөнүндө 10 томдук китеп чыгарган. Анан биз барып ошол киши менен таанышып сүйлөшүп атканда ал киши мындай сунуш кылган. Ошо 10 томдуктун ичинде Ош областындагы репрессия болгондорду өзүңөрчө бөлүп бир китеп чыгарбайсыңар деп сунуш кылган. Анан биз ошол сунушту колдоп өзүбүзчө мына китеп чыгардык. Ошондо ушул китебибизде Ош областы боюнча 3380 адамдын тизмеси, оштуктардын тизмеси ушул жерде бар. Анын ичинде бул жерде болсо 40тан ашык этникалык улуттар жана этникалык топтордун тизмелери бар. Бул китепте 3380 адамдын фамилиясы, аты жөнү ушул китепке түшүрүлгөн Ош областы боюнча. Андан 40тан ашык улуттарга жана этникалык топторго таандык адамдардын тизмеси бар. Улуттук өзгөчө карасак, кыргыздар 1582 адам, уйгурлар 700 адам, өзбектер 430 адам, орустар 273 адам, украиндар 124 адам, татарлар 33 адам, тажиктер 32, түрктөр 24, немистер 22, еврейлер 22, поляктар 21, чечендер 21, дунгандар 16, грузиндер 10, ирандыктар 8, азербайжандар 6, гректер 6, армяндар 5, балкарлар 5, мордвалыктар 5, латыштар 4, афгандар 3, литвалыктар 3, кытайлар 3, корейлер 3, башкырлар 3, казактар 2, лезгиндер 2, күрттөр 1, австриялык 1 экен. Румундар, аварлар, венгрлер, балкарлар, чуваштар, шведтер, эстондор, кабардин-балкарлар
Беларусь, француздарга чейин бар. То есть ушул адамдар баардыгы биздин Ош областында иштеп, Совет доорунда ушул жерде иштеп, анан ошол ар кандай себептер менен камалып, репрессия болгондор. Бул 40тан ашык. Андан тышкары эгер биз райондорго бөлүп чыкканбыз, ошондо болсо Ош областы боюнча Өзгөн району боюнча эң көп 765 адам репрессия болгон. Ош шаары боюнча 682 адам, Ош областы мурунку Ош району 552 адам, Ноокат району боюнча 395 адам, Кара Суу району боюнча 281 адам, Алай району боюнча 235 адам, Араван району боюнча 232 адам, Карагулжа району боюнча 120 адам, Чоң Ала району боюнча 108 адам репрессия кабылган. Ошо адамдардын баардыгынын фамилиясы, аты жөнү ушул китепте бар. Биз маалыматты тактоо иретинде ушул эле айылдагы номер 62 кесиптик лицейге келдик. Бул жерде 1953 жылга чейин биз сөз кылып жаткан түрмө болгон экен. Мен ушул номер 62 кесиптик лицейдин директору болуп иштейм. Келгениме 1,5 жыл убакыт болду. Ушул убакыттын ичинде мен келгенде эле ушул жерди ушул мурда эски Покровка деп айтып коет бул айылды. Ушу эски Покровкада ушул лицейдин ордунда, мурдагы училищанын ордунда ушул эски түрмө болгон деген маалыматтар бар деп көп адамдардан укканбыз. Бирок эми биз анча маани бербеген үчүн ушул жакында эле ушул окуу жайыбызга суу киргизүү максатында септиктерди казып баштаган мезгилде бир 2,5 метр, 3 метрден баштап ушул эски имараттардын калдыктары, кирпичтин сыныктары, же болбосо ошол кирпичтин эзилип кеткен ылайлары чыкты да. Анан чындап эле ушул жерде бир ушундай эски имараттар болгон экен деген бир мындай эмеге көз карашка токтолдук да. Андан сырткары бул жерде дагы ушул биздин территория аябай чоң жайгашкан, 10 гектар 75 соток жерди ээлейт. Ушунун бул жак тарабында дагы эски ушул фундаменттин калдыктары бар да. Анан ушул мен билгенимден түрмө 3-4 корпустан турган деп айтылат ушул жерде. Ошол корпустар болгонуна караганда ошол корпустарда ошол түрмө болуп, анан кийин 53-жылы ушул биздин азыр бул кишинин атына коюлган Кулназар Ташиев деген ушул айылдын тургуну, ушул айылдын коомдук ишмер болгон ошол киши Аравандагы райисполкомдун биринчи секретары болуп турган мезгилде ушул Аравандагы номер 3 механизаторлорду даярдоо училищасын ушул Өзгөн районунда ушул эски Покровка айылына көчүргөн экен. Себеби бул түрмөнүн орду бош калгандан кийин ушул жерди ээлеп, ушул жерге жайгаштырып калалы деген максатта алып келген экен. Анан ошондон кийин кошумча имараттар курулуп, 65-жылы баягы биздин башкы корпус курулган. Анан 72-жылы бул жатакана курулган экен. Бул мастерскойбуздагы, анан ашканабыз да 72-жылы курулган деген маалыматтар бар. Анан ошол эски эме башталгандан биринчи ушул 53-жылы курулган имарат ушул жанагы эски имаратта азыр авариялык абалда турган ошол имараттардын курулгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Анан көп эле адамдар келип бул жерге келип мындай такалышат. Анан биз жакында эле ушул балдарыбызды ушул Кекил Кучардагы иштерге жардам берүү максатында барып казуу иштерин жүргүзүштү, көчөттөрдү отургузушту, гүлдөрдү отургузушту. Ошол мезгилде балдарыбыз кадимкидей эле бир 2 лопатка, 3 лопатка салгандан кийин эле ал өзү стандарты боюнча 50 сантиметрге чейин казыш керек да көчөт отургузганга. Ошону казган мезгилде эле адамдын баш сөөктүн калдыктары чыгып, анан бир 3-4 ямадан эле ошону чыккандан кийин барып жаш балдар коркпосун деп агайлар барып сөөктөрдү алып, анан кийин ушул бир ямага көмүшүлүп ушул жерден Куран окуп салып койдук деп айтып келишти. Бизде иштеген агайлар, анан ушул балдарыбыз барып көздөр менен көрүп келишти да. Дегенде караганда ушул жердеги ушул чындап эле ушул эски түрмөдөгү репрессия курмандыктары ушул жерге көмүлгөндүгү чындап эле мындай чындыкка дал келет десек жаңылышпайбыз да. Фундаменттин эски калдыктары бар. Имараттын калдыктары калган фундаменттер. Анан биз территория чоң болгон үчүн эгин-тегин эгип мындай өздөштүрөлү десек, основной эле ушу асфальт менен бетон чыгып атат да. Бул жер Буну казып алыш үчүн да чоң каржы керек экен. Анан ошол
эми тарыхый эме дегенде кылып карап отурабыз эми. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар ушул жер боюнча? Мындан башка белгилер барбы негизи фундаменттен тышкы? Фундаменттен жок, фундаменттен башка эчтеке жок. Анан болгону мен ойлойм да, ушул мына жерлерден бир археологиялык казууларды жүргүзсө бир нерселер чыгат го деген немем бар да. Себеби жөн эле биз септик үчүн казган жерден ушунча чыгып атат да. Аны ал жерди Аны азыр өзүбүз казганбыз. өзүңүздөр ал жерден эч нерсе чыккан эмес? Жок, жок. Жок, биз аны жөн эле мындай сүрдүк да, мүмкүн тереңине калса чыкмакпы дейм да. Ушундан ушул мына эмеге чейин кеткен суу келген эме труба бар экен да. Ана септиктенби? Ошол септиктин турган жерден ушул эме менен до конца мына эмеге чейин барган суунун эмеси бар экен. Трубалары. Ал ушу 72-жылы курулган го дейм. Анан ошонун астынан чыкты да биз кече эме кылганыбызчы. Турбанын астындагы 1 метр, почти 3 метр казырдык да ошонун астынан жанагы эме чыкты да. Алар ушул эменин үстүнө мүмкүн ушуну ориентир кылып туруп калса дагы ушундай бир нерсе чыгабы деген ойда. Бул кесиптик лицей ошо 53-жылы ачылган экен. 53-жылы. Аравандан көчүп келген. Аравандан ушул атайын ал мезгилде айыл чарба механизаторлорун даярдаган училище деп койгонбуз. Ошол училище болуп ачылган экен да. Анан ошол бул жака көчүрүп келет экен. 53-жылга чейин түрмө болуп турган. Ага чейин 53-жылга чейин Кадимкидей эле. Кадимкидей ушул түрмө катары. түрмө деп ошо катуу режимдеги деп айтат. Анан бул жерде эми айрым аксакалдарыбыздын балдары бар экен. Ошолор гана айтат. Ушу жөө бул эмеде дагы айыл бар экен. Жалпак таш жака кетчү жака. Ошо Кайнарга ошол жак менен колонна кылып бири-бирине жөлөп алып дейт өткөрүшүп экен. Ошону ушул азыр айылда бир 2-3 аксакал айтты дешип ушинтип келишти. Анан баягы чарчап калганын, жыгылганын же слабыйларын четинен атып эле ыргытып көмүп кете берген деп айтышат да. Ошондой. Анан эми талаага таштабай ошол жака эле апарып ямага көмгөн деп айтышат да. Рахмат.